Бүгүн Жалал-Абад шаарында чоң тарыхый окуя. Анткени аймактын эли көптөн күткөн Жалал-Абад эл аралык аэропортунун курулушу башталды. Жаңы аба майдан Сузак районунун Лелин айыл аймагында жайгашып, 381 гектар аянтка курулат. Мында 3800 метрлик учуп конуу тилкеси жана 2 бурулуу тилкелери жайгашат. Бүгүн жаңы аба майдандын курулушуна президент Садыр Жапаров катышып, Мезгил Кутучасын салды. Урматтуу Жалал-Абад облусунун тургундары, ардактуу мекендештер, бүгүнкү иш-чаранын кадырлуу меймандары. Азыркы тапта өлкөбүздө авиа жүргүнчүлөрдүн агымынын олуттуу өсүшү менен ички жана эл аралык аба каттамдарына суроо талаптар жогорулоонун үстүндө. Бул өлкө аймагында аэровокзалдарды кеңейтүү жана аэродромду чоңойтуу зарыл дегенди туюндурат. Мына ушундан улам бүгүн биз аймактарды өнүктүрүүнүн алкагында өлкөбүздүн 3-чү ири шаары Жалал-Абадка Жалал-Абад эл аралык аэропортунун курулуш иштерин баштоонун урматына Мезгил кутусун салуу салтанатына чогулуп отурабыз. Алгач Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө жасалган иштиктүү кадамдардын бири болуп кала турган жаңы аэропортубуздун курулушунун башталышы менен жалпы кыргызстандыктарды, анын ичинде Жалал-Абадтык агайын туугандар, сиздерди чын дилимден куттуктаймын.